мамлекеттик материалдык резерв фондунан биздин Ош шаары үчүн атайын гуманитардык жардам келди. Бул жерде 130 тонна un, 2600 мешок un келди. Ушул гуманитардык жардамды бөлүштүрүү боюнча атайын шаардык мэриянын астында соцзащита менен биргеликте элдик комиссия түзүлгөн. Бул жерге укук коргоо органдарынан, шаардык кеңештин депутаттары жана бейөкмөт уюмдардан, элдердин арасынан ошо МАПтын жетекчилери өздөрү кошулуп ушул комиссия түзүлгөн. Ушул комиссия менен бүгүн алгачкы мына 50 тонна унду, 1000 мешок унду бүгүн мына элге таркатып атабыз. Буга чейин дагы бир топ жардамдар берилди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Ош шаарынын ичинде бүгүнкү күндө башка региондордон келген жарандарыбыз дагы көп жашагандары аныкталып атат. Мына бүгүнкү күндө ушул биздин комиссия тактаган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө 600дөн ашык үй бүлөнү тактаса, мына бүгүнкү күндө бизге шаарда кайрылгандар мына 2000ден ашык ушул шаардагы жашаган жардамга муктаж үй бүлөлөр кайрылып атат да. Мына бүгүн алгачкы биринчилерден болуп комиссиянын чечими менен ушул 605 мешок унду аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана 395 мешок унду мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга таркатып берип атабыз. Экинчи этабында дагы калган 80 тонна унду ушул аз бүгүнкү күндө ар бир кварталдын комитеттер, МАПтын жетекчилери комиссия иштеп аныктап атат. Кимдер ушу жардамга муктаж үй бүлөлөрдү. Ушуну биз дагы тапшырма коюп атабыз. Дыккат изилдеп, ушу жардамга муктаж бүгүнкү күндө үйүндө ушу уну жок, наны жок адамдарга мындай калыс адилеттүү бөлүштүрүүнү тапшырманы бердик. Экинчи этабында бүт ушундай жарандарга таркатылат да. Эң негизгиси мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биздин мамлекет башчыбыз, жетекчи урматтуу президентибиз, өкмөтүбүздүн көзөмөлүндө болуп атат. Эң негизгиси бизге такай тапшырмаларды берип атат. Ушундай эч бир мындай шаардын ичинде жашаган жарандар ушул азык түлүксүз калбасын деген. Биз дагы комиссия такай иштеп көзөмөл кылып атабыз. Кудай буйруса, мына биздин өкмөтүбүз бар, мамлекетибиз бар. Эч бир жараныбызды мындай ачка калтырбайбыз деп мындай аракеттерди кылып атабыз да. Анан эң баштысы тартип, эң негизгиси ушул тартип, анан адилеттүү калыс ушул келген күн жардамдарды таркатканга аракеттерди кылып атабыз да. Андан сырткары дагы мына демөөрчүлөр дагы аябай көбөйүп атышат. Алар дагы ушул бүгүнкү күндөгү ушул жардамга муктаж үй бүлөлөргө өздөрү дагы аныктап ушундай кол сунуп жардамдарды берип атышат. Андан сырткары мен эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы шаардыктарга, шаардын конокторуна, элге кайрылат элем. Мына бүгүнкү күндө акыбалды, кырдаалды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз болгон аракетти бүт ушул аракеттерди жасап атабыз. Тиешелүү мамлекеттик органдар, медицина кызматкерлери, укук коргоо органдары баардыгы мүмкүнчүлүгүнө жараша иштерди жасап атабыз. Эми мен кайрылат элем. Жарандарыбыз ушул кырдаалды туура түшүнүү менен эске алып, ушул кырдаадан чыккыча мына бүгүнкү күндө өзгөчө абал киргизилген. Ушуну туура түшүнүү менен кабыл алып, ушу эч кандай үйдөн чыкпай отуруп берсе, бул илдеттен тезирээк айрылганга мүмкүнчүлүктөр болот эле. Менин карамагымда 6 тоголок жетим балдар бар. Ошолорго мына элибизге жутузга оор күндөр түшүп турганда мамлекетибиз бар экен, ушундай жардам кылып бүгүнгү помощь кылып 1 мешок un алып келип беришти. Мен ыраазычылыгымды билдирем ошо балдардын атынан. Алла ыраазы болсун.